Эгерде x барабар 5, x барабар минус 10 жана x барабар минус 12 болсо, анда x модулдун маанисин тап. X модул деген эмне? Ал кандайдыр бир сандын нөлгө болгон узактыгы. X'тин ордуна биз кайсыл бир санды койсок дагы, ал сандын нөлгө узактыгын эсептейбиз. Узактыгы. Бул жерде x кашам менен берилген эмес, ал түз таякчалар менен берилген. Ал модул дегенди түшүндүрөт. Бул жерде анда биз 5тин модулун эсептейбиз. 5тин модулун эсептейбиз. Бул сандын модулу канчага барабар экендигин көрсөтүү үчүн алгай сан огу сызып алабыз. Сан огу жана анда башталгыч чекитти көрсөтөбүз 0. Оң жагында оң сандар, ал жерде 5ти белгилеп алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Сандар мындан ары дагы уланып кете берет. Чексизге чейин бизге 5 керек, 5ти белгилеп алдык. 5тин нөлгө болгон узактыгын эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5. 5тин нөлгө болгон узактыгы 5 бирдик кесинди. Сан огунда көрсөткөнүбүздө 5 бирдик кесиндиден турат. Анда 5тин модулу 5ке барабар деп айтабыз. Дагы түшүнүктүү болуусу үчүн экинчи сандын дагы модулун эсептейбиз. Минус 10дун модулу. Минус 10дун модулун эсептөө үчүн сан огунда минус 10ду көрсөтө алабыз. Анын сол жагында минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, минус 6, минус 7, минус 8, минус 9, минус 10. Демек, бул жерди минус 10 деп белгилеп алдык. Минус 10дун нөлгө болгон узактыгын эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Минус 10дун нөлгө болгон узактыгы 10 бирдик кесинди. Сан огунда көрсөткөнүбүздө 10 бирдик кесиндиден турат. Демек, минус 10, ал минус жакта жайгашкан. Минус 10 нөлгө 10 сан узактыкта жайгашкан. Анда минус 10дун модулу 10 деп айтабыз. Минус 12нин модулун эсептейбиз. Минус 12. Анда бул санды дагы сан огунда көрсөтө алабыз. Эгерде бул жер 10 болсо, анда бул жер минус 11 жана бул жер минус 12. Минус 10дун нөлгө узактыгы 10. Бул жерде кошуп эсептеп кетебиз. 11, 12. Минус 12нин модулу анда 12 деп белгилейбиз. Анда биз бул жерден айта алабыз, оң сандардын модулу ал сандын өзүнө барабар. Ал эми терс сандардын модулу ал сандын карама каршы санына барабар.